калган жоксуңарбы? Бүгүн берибиз өзгөчө болот. Анткени жаныбарлардын курчоосунда тарталы деп чечтик. Силерге кызык болуп жатабы? Анда экрандан алыстабагыла. Иркетай көрсөтүүсү башталды. Карагылачы балдар, бул эмне? Туура, таз жору. Бул канаттууну мен биринчи жолу көрүп жатам. А силерчи? Таз жору тоолуу аймактарда жашайт экен. Эмне жеп, эмне ичерин кийинки түрмөктө көрө аласыңар. Таз жорунун мекени Түштүк Европа, Африка жана Индия саналат. Бул куш жырткыч катары эсептелип, анын салмагы 10 кг. Денесинин узундугу 95 см-ден 105 см-ге чейин жетет. Куйругунун узундугу болсо 24-29 см. Таз жорунун буттары кыска жана тумшугу узун. Башка куштарга салыштырмалуу башы кичинекей, мойну узун. Кээ бирлеринин мойнунда жүнү жок жана башы ак болот. Бул сырттан караганда коркунучтуу көрүнөт. Азык болуп эт саналат жана өлгөн жаныбарлар менен тамактанат. Кээ бир учурда канаттууларды да өз тузагына түшүрөт. Кээде ондогон таз жорулардын тобун кезиктирүүгө болот. Аталган куштар балапанын 47-57 күн дегенде басып чыгарат. Бул убакыт аралыгында түгөйлөр кезектешип басып жатат. Балапаны ак түк менен капталып, учууга канаты 3 ай дегенде чыгат. Негизинен 30-40 жыл өмүр сүрүшөт. Көрсөтүүбүздү табышмак менен улантабыз. Узун экен куйругу, учтуу экен тумшугу. Эң айлакер жаны бар, эмне дейбиз биз буну? Табышмактын жообун таап койдуңар окшойт, достор. Дагы да болсо жаныбарлар менен жакыныраак таанышууну улантабыз. Узун экен куйругу, учтуу экен тумшугу. Эң айлакер жаны бар, эмне дейбиз биз буну? Бул эмне? Узун экен куйругу, учтуу экен тумшугу. Эң айлакер жаны бар, эмне дейбиз биз буну? Бул эмне? Достор, карагылачы жыланго. Чындыгында бул соолучу жандыкмага абдан жагат. Булардын 2500 түрлөрү бар экен. Булар эмне жеп, эмне тамактанышат экен? Кийинки түрмөктө көргүлө. Балдар, силер көрүп турган бул жыландын түрү питон. Мунун узундугу 1,5 метрден 4 метрге чейин жетет. Мекени Африка саналат жана токойдо, айрымдары бакта жашайт. Түсү бир өңчөй күрөңдөн чааралага чейин. Ургачысы 107ге чейин жумуртка тууп, аны бир канча убакыт басып жатат жана жырткычтардан кайтарат. Жыландын буту болбойт, денеси илчек, ал бирде оролуп, бирде денесин чоюп, ийрелеңдеп сөйлөп жөнөйт. Жылан боорундагы кабырчыктарын жерге төшөп жылат жана кабыргаларынын учтары башкарып, тиешелүү жакка багыттап турат. Кабырчыктарына таяныч болбосо жылан ордунан жыла албайт, бирок таракка жеңил желпи сойлоп чыгат. Мында алардын күчтүү булчуңеттери жардамга келет. Башка түрлөрү тууралуу кеп кылсак, уулуу жыландардан башка тоолуп жаткан уусуз жыландар да бар. Булар пайдалуу, бирок көп учурда адамдар жыланды ылгабастан жок кыла беришет. Майдаларын уусу бар деп жок кылышса, чоңдорун пайда табуу үчүн жоготушат. Балдар, алардын терисинен татынакай кур жасалат. Уусунан баалуу дары-дармектер даярдалат экен. Уусун алуу үчүн жыландар азыр питомниктерде өстүрүлөт. Жыландын уусун алуу үчүн аны айнек стаканын кырын тиштөөгө мажбурлашат. Көп жыландар ууну бир нече ай бою берет. Жыландын дагы бир пайдасы бар. Алар тоолуп жаткан кемирүүчү зыянкечтерди жок кылышат.
Достор, бул жылаандар тирүү жандыктарды жейт жана 3-4 күндө бир тамактанып, бир жегенде 4-5 тирүүлөй жандыктарды, башкача айтканда чычкан, канаттуулардын түрлөрү, курт кумурскаларды жейт. Мындан сырткары бул уусу жок жылаанын катарын толуктайт. Жылаан көзүн ирмебей тиктейт, анын көз капкакчалары жок, көзү тунук, жука кабык менен гана капталган. Жылаан мезгил менен түлөп эски кабырчыгын шыпырып таштайт. Ал тургай көзүндөгү тептегерек тунук көз айнеги да түлөп түшөт. Мына ушул жарым-жартылай тунук кабырчыкты анын териси деп чаташтырууга болбойт. Териси түшөт, кабырчык түшкөн соң ал лактагандай жалтылдап калат. Жаңы түлөгөн кезде жылаан өтө кооз көрүнөт. Мени билишимче, өрдөктөрдү биздин айылда деле багышат, бирок алар ар кандай агындуу сууларда жүрүшөт. Эгерде өрдөк жөнүндө көбүрөөк маалымат алгыңар келсе, биз менен бирге болгула. Билесиңерби балдар, өрдөктөр касымалдар түркүмүндөгү эң байыркы сууда сүзүүчү жана учуп жүрүүчү үй кушу саналат. Жалпысынан 150 түрү бар. Кыргызстанда 20 түрү кезигет. Алар боз өрдөк, кыл куйрук өрдөк, калак тумшук өрдөк, чүрөк жана башка. Сырткы көрүнүшү тууралуу айтсак, мойну орточо узундукта, башы сүйрүрөөк, тумшугу кызгылтым күрөң же саргыч күрөң болот. Негизинен бакма өрдөктөр жана жапайы өрдөктөр болуп бөлүнөт. Бакма өрдөктөр даамдуу эти, жумшак мамык жүнү, катуу тал канаттары менен бааланат. Алар суучул канаттуулар. Жылдын жылуу мезгилинде жасалма көлмөлөрдөн, көлдөрдөн жана шалы талааларынан өздөрү жем таап жеп, суу ичине чанда гана чумкушат. Качан гана көлмөлөр тоңгон мезгилде өрдөктөрдү үйдө тамак аш калдыктары, дан жана башкалар менен багышат. Бул канаттууну багып өстүрүү пайдалуу. Алар бат жетилет. 70 күндүн ичинде салмагы 3-4 килограммга чейин жетет. Ал эми жапайы өрдөктөр бакма өрдөктөр сыяктуу эле көлмөлөрдө жашашат. Европанын, Азиянын, Түштүк Американын дээрлик бардык аймактарында уялайт. Балапандары жумурткадан чыгып, кургаары менен эле кургакта тез жөргөлөп, сууда сүзөт, чумкуй да алат. Алар негизинен суу өсүмдүктөрү, курт кумурска, моллюскалар менен азыктанат. Биздин аймакты мекендеген өрдөктөрдөн көк өрдөк тууралуу айтсак, ысык көлдө, түп жана жыргалаң булуңдарында уялайт. Адатта 2 жумуртка басат. Балык жана суудагы омурткасыздар менен азыктанышат. Учурда кескин азайып баратканына байланыштуу ысык көл коргунда корголуп, аңчылык кылууга тыюу салынган. Абдан кооз канаттуулардын катарын толуктаган бул тоосту баарыбыз куйрук жапкычы үчүн жакшы көрөт эмеспизби? Анткени булар ар кандай түстө болот. Ошонусу менен бизди кызыктырат. Булар кайсыл жерде мекендейт, кана эмнелер менен азыктанат экенин төмөнкү түнөктө баарыбыз чогуу маалымат алалы. Балдар, силер билесиңерби, тооз канаттууну Индия өлкөсүндө абдан баркташат. Жана аларды үй канаттуулары катары багуу да ушул өлкөдө пайда болгон. Тооздун канат куйруктарын үй жасалгаларына колдонушкан экен. Мындан сырткары илгери тоозду байлар хан сарайларынын көркүн ачуу үчүн кармашчу. Жана тоозтор байлыкты даңа салуучу канаттуу болуп калган. Мекени катары Индия, Бирма өлкөлөрү жана Шри-Ланка, Ява аралдарында кезигет. Көбүнчө токойлордо, бадалдуу аймактарда жашашат жана бардык жерлерде колго үйрөтүлүп, үй шартында да багылып келет. Тооздор тамактандашпайт. Сойлоп жүргөн курт кумурскаларды, чөп чарларды жей беришет. Ал эми айылдарда багылган тооздор жаш кобраларды өлтүрүп жешет.
жапайы жашаган тоостор жыш бадалдуу аймактарда жерди казып уя салышат. Койгон жумурткасын 1 айда басып чыгарат. Балапаны чоңоюп 3 жылда жетилет. Салмагы орточо эсеп менен 4 килограммды түзөт. Кооз көз жоосун алган канаттарынын узундугу 100-120 сантиметрге жетет. Кызыктуу маалыматтардан айта турган болсок, АКШдагы Роллинг Хиллс аттуу кичинекей шаарчада 150ге жакын тооз атайын жайда багылат. Алар ушундуктай ызы-чуу салышып, тегеректе жашаган элдерге тынчтык беришпейт. Токойдо жана бакта жүрүшкөн тоостор жырткычтарды алыстан эле байкап, башка жаныктарга коркунучтун жакын калганын эскертип үн чыгарышат. Ошондой эле адамдарды жыландардан коргошот. Ошондо бизге бөлүнгөн убакыт аяктады. Силер менен мен Айпери Азизбек кызы болдум. Кийинки көрсөтүүгө чейин жолугушканча амандыкта болгула.